Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп коет эмеспи туугандар. Түшүндүрмөсү кандай десе, келгенде баары жакшы, жаман катын чыгарган биз эркектербиз да. Эмнеге дегенде, башынан тээп, чаап, сабап, мынакей күн көрсөтпөйм деп башынан катуу кармаш керек деп сөгүп, сагып, аны ата энесинен бери сөгүп, ал сөгүп атпаган болбосо өзүң ата энеңди эле сөгүп атасың. Ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтканда, сөккөн башка бирөөнү сөккөн, ал өз ата энеңди сөккөн депчи. Анан мындай катуу кармай, мындай деп атып, анан 10 жыл, 20 жыл жашагандан кийин карасаң эле анан ажыдар, жана айтып го ажыдарлар, анакондалар кайдан чыгат, ушунчалык тили ушундай, анан бирдеме депчи. Башынан өзүң туура эмес тарбиялап алгансың. Анан башыңа чай кайнатып отурса, анан өкүнүп отурасың да. Ошон үчүн кандай кылыш керек десе, башынанчы жакшы мээрим төгүп, жакшы тарбиялаш керек албетте. Бирок жанагындай да эмес да. Өзүң мындай такыбачылыкты тандап, намазга бекем болуп, Аллах Тааланын мамилеңди орноп, ушундай үйдө талим өтүп, ушундай аларды талим чөйрөсүнө апарып, ушинтип бир тарбияласакчы, Аллах Таала анын мамилесин, күйөөсүнө болгон мамилесин оңдоп коет. Сизди сүйүп, мухаббат кылып сиз менен мамиле кылат да. Жек көрүп эмес, мындай через не хочу эмес дегендейчи. Эми адилеттүү көз караш менен карагандачы туугандар, караңыздар. Мисалы мен мындай видеолор көрүп калып атам да, аял мындай болуш керек, аял тигиндей болуш керек деген элечи. Макул, андай эркек кандай болуш керек мына? Канча алгандан өйдө болуш керекпиз да? Канча алгандан өйдө амал кылыш керекпиз, Биздин аялдар, караңыздар, сиз аялды алып келдиңиз үйүңүзгөчү, никелеп, ал байкуш курбанчылык кылып келди өмүр бою. Неизвестности да, сизге келди, күйөөгө тийипчи. Сиз барган жоксуз ага, аялга тийипчи. Алдыңыз да сизчи. Алдыңыз байкушту жол салымына көшөгө отурсуп коюп, келиндер келин көрүп деп келип атат да. Сиз барган жоксуз, калпак кийип коюп, кой күйөө бала көрөлү деп келишкен жок да, мисалычы. Көшөгөдө отурган жоксуз да сизчи. Сиз менен жашап атат, байкушуна бала төрөп берип атат, баланы багып атат, сиздин кийимиңизди жууп тазалап атат, үйүңүздү жыйнап берип атат, тамагыңызды жасап берип атат, эми айтыбызда толтура да. Эми мунун баары эле бүтүп калбастан еще иштешип атат да. Биздин кыргыздын аялдары алтындар эле да. Еще иштешип, байкуш күйөөсүнө жардам берейин, чогуу үй салалы, чогуу мынтели, мындай кылалы, бизнес кылалы деп эле иштешип жардам беришип, ошого да биз ыраазы эмеспиз да. Дагы ушулардан бир кыр табып эле, бирдеме кылып эле алар кемсинтип элечи. Башынан катуу кармайм деген ал жөн эле сөз алчы. Ал мына мондой эле да. Бир киши сурап атат дейт, үйдө сен чечесиңби, сен башып карасыңбы же аялыңбы десе. Конечно мен башып карайм дейт экен да тигичи. Жакшы экен десе. Мен чоң маселе, чоң проблемалар менен мен чечем. Майда чүчөлөр эми мелочтарын жүрмөк, бирок майда чүчөлөр каткеге эле берип койгом, ал чечип коет өзү эле дептир да. Бирок Кудайга шүгүр 30 жыл жашап атабыз. 30 жылдан бери бир да чоң маселе боло элек деген экен да. Бүт эле аял чечип келатат деген сөз да. Анысы кандай? Эми бул айтайын дегеним, мындай бир кеңешип, баары бир чечилет да. Мисалы сен каалагандай эле болуп калбайт үйдөчү. Аялың менен кеңешесиң, үйдөгүлөр менен кеңешесиң дегендейчи. Анан башынан эле мынтем деп атып, анан аягында жанагындай ажыдар, анакондалар кайдан чыгат деп анан отуруп калбаш керек да. Ошон үчүн эркектер туура түшүнүңүздөр. Ошол мен эркек болуп, бирок эркектерди бир кемсинтип эмес, башка эмес, биз мына бекемделсек, биз амалыбыз бекемдесек, анан аялдар бизге мындай сүйүп массаж жасап берсе, сүйүп тамагын жасап берсе, сүйүп үй жыйнап берсе, мындай ушул деп отурбай мындай жакшы мамиле кылсак өзүңүзгө деле жакшы да, мисалычы. Ошон үчүн айтып атам да туугандар, Анан кыскасы бир аракет кылалы, бактылуу жашаганга аракетин кылалы, өз колубузда. Аракет кылсак эле Аллах Таала берет да. Ушул сөздөрдү туура түшүнүп, амал кылышка Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бактылуу болуңуздар.